qara maktabni ham bitiramiz. Shuncha yildan beri senga bitta narsani aytgim keladi. Nima ekan, taqo? Nima desam ekan? Shahnoz bilasanmi? Yaxshisi shu o'zing o'qib olgin. Rustam, men sen juda ham hurmat qilaman. Mana bugun hammaning ko'zida yosh. Ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Günüңүздөр менен урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, кулак түргөн калайык калкка саламымды жолдоп, баарыңыздарга аманчылык, токчулук, тынччылык тилөө менен бирге жагымдуу майрамдык маанай каалап кетем. Ошондой эле сиздердин кол жабууларыңыздардын коштоосу астында кадырлуу конокторубузду жана бүтүрүүчүлөрүбүздү чакырып алабыз. Эмеси алыс жакындан толуп-толукшуп, классташтар бирин-бирин көрүүгө ашыгып келишкен 20 жылдык конокторубузду чакырып алсак. Майысуу шаардык ооруканасынын улуу жедайымы, Мейманова Айнагүл, үлгүлүү үй кожойкеси, Камалдинова Шахназа, өзбек тили жана адабияты мугалими, Баялиева Шахназа, үлгүлүү үй кожойкеси, Мырзалимова Айнура. Сиздердин назарыңыздарда бүтүрүүчү 2007 статусунун ээлери, класс жетекчилери Өткүлбаева Шекер эжеке, Жакулова Алмаган Эсенжан адамдалар. Катарда Мейманова Чынара, Нуркелер району номер 2-чи, Ноғоев атындагы орто мектебинин математика мугалими, Мамырбек кызы Эльмира, география мугалими, азыркы учурда жеке ишкер. Алмамат кызы Мадина, кыргыз тилин өнүктүрүүдө чоң салымын кошкон мугалимдер. Өнүрбек кызы Гүлжан, Абдужабар кызы Басма, мыкты компьютер ассистенттер, Нематжан уулу Сапар, Машрапбек уулу Талгат, Ашырбек уулу Мамас, Атанов Азамат, Натанов Марат, Ношкен эли үчүн ак эмгек менен кызмат көрсөткөн фермерлер. Абдыманап уулу Самат, мекен тынчтыгын камсыздаган милиция кызматкери. Номер 20 Матбуз атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими. Бөрүбай кызы Навруза, жаш математика мугалими. Алишер кызы Мокира, колу уз, өз мезгилинде. Мына бүгүн биздин арабызда эң
инсандар, эң алдыңкы атуулдар, эң мыкты кесип ээлери отурушат. Ушул инсандардын жолдун жолдосун деген үмүт менен уядан учаар алдында турган бүтүрүүчүлөрдү чакырып алалы. 11-Б классынын бүтүрүүчүлөрү: 1-мугалими Эрматова Рана эжеге, класс жетекчиси Султанов Бекзат Ахматжанович. Hey sınıfdosh, unutma dostlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Акыркы коңгуроо салтанаттуу аземин ачып берүү үчүн сөздү мектеп директору, жогорку категориядагы кыргыз тили жана адабияты мугалими, эл агартуунун отличниги, мугалимдер 1-курултайынын катышуучусу, көп жылдар райондук айылдык кеңештин депутаты кызматын аткарган устат педагог Толубаев Абдыкерим Атмусаевичке беребиз. Урматтуу ушул кеченин меймандары, урматтуу Дошкен айылынын эли, урматтуу бизди сыйлап, мектепти урматтап сыйлап келген, мындан бир топ жыл мурда бүтүп кеткен окуучулар. Мына бүгүнкү ушул неме себепчиси болгон 2016-2017 жыл окуу жылы аяктап жатат. Ошондуктан бүгүнкү аземди ачык деп жарыялайм. Рахмат агай. Азыр Кыргыз Республикасынын гимни жаңырып, туусу көтөрүлөт. Sözü Нокен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Каримова Анарбү Эгембердиевнада. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар жана кесиптештер, курдаштар дегендей, бүгүнкү ушул майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле бүтүрүүчүлөргө жана биздин жаш досторго арчадай жаштыкты, манастай алттыкты, Каныкей эжебиздей уздукту, Бакай атабыздай акылмандуулукту, чын кыздай чыгармачылыкты, жерен чечендей чечендикти, токоңдой кербездикти каалап кетебиз. Азыр ушул Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан берилген сыйлыктар боюнча ушул эжекелерибизди сыйлай алсак, Сейитова Багдагүл Абдышукуровна эжеке Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин төш белгиси менен сыйланат.
биринчи Матмуса атындагы орто мектебинин башталгыч класстар мугалими Мергенбаева Калбы Жакыповна көп жылдык үзүрлүү эмгеги, ийгиликтери, келечектин жаш муундарын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери жана билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн сыйланат. Министр Кудайбердиева биздин биринчи мугалимибиз. Ыйман адеп жана маданият жылына карата өткөрүлгөн спорттук бокстун түрү боюнча 42 килограмм менен биринчи орунду ээлегендиги үчүн Пиримкул уулу Кайыпберди сыйланат. Эжеке. Дагы деле мугалимдерибизди сүйлөө үчүн азыр кайрадан эле сөздү биздин мектептин директору Тылыбаев кызы Керим агайга беребиз. Урматтуу окуучулар, урматтуу ата-энелер, мына биз дагы көп үзүрлүү эмгектен кийин мына өзүңөр көрүп атасыңар, бизден быйыл айрыкча быйылкы окуу жылында Талас шаарында өткөрүлгөн Кыргызстандын биринчилигинде Пиримкул уулу ким эле? Кайыпберди Лошкендин намысын коргоп Кыргызстанда терма командасына кошулду. Бул деген негизинен алганда Бекзат агайыбыздын чоң ийгилиги. Мына өзүн да көрдүңөр, өзү дагы быйыл сыйлык алды. Биздин сыйлыктар эмес, бул тапшырылган сыйлыктар бүт министрдин сыйлыктары болду. Ошондуктан ушул алган сыйлыгыңар кут болсун. Мындан кийинки мезгилде дагы иштей беришибиз керек. Ношкен элинин намысын көтөрөбүз керек. Өзүңөр билесиңер, биздин мектептен 20 жыл мурда ушул мектептен учуп чыгып кеткен Анар Бежекебиз бар. Мына көп жылдан бери райондук билим берүү бөлүмүндө мындан бүргөндү айыл өкмөтү боюнча эч ким иштеген эмес экен. Биринчилерден болуп ат салышып, ошол жердеги Нокен районунда кыскасы эч кимден кем калышпастан иштеп келе жатат. Ошон үчүн биз ыраачылык катын Ношкен элинин атынан номер 20 Матмус атында мектебинин билим сапатын көтөрүүдө жакындан жардам берип, Ношкен айылынын келечек муундарын окутуп, тарбиялоодо кошкон чоң салым үчүн Нокен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Каримова Анар Бегенбердиевага Ношкен айылынын тургундары атынан ыраачылык билдиребиз.
Сейитова Багдагылыжке проект боюнча иштеген, ошол проекттен буга ыраазычылык кат келген, ушуну тапшырып койгонго көрсөтөбүз. Мунун Барбара Гирвуд генеральный директор экен немеде, проект боюнча. Багдагылыжке барбы? Сейитова Багдагылыжке. Багдагылыжке секин жүргөн менен катуу иштейт өзү. Ошондой эле грамота номер 20 Матысатын орто мектебинин билим берүүдө жана келечек мундар тарбиялоодо кошкон чоң салымы үчүн математика мугалими Бөрүбай кызы Навруза эжеке сыйланат. Быйыл 10 жыл болот экен, Навруза эжекенин. Ушундай эле грамота менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Жаркулова Албакан Эсенжановна сыйланат. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Кенжеева Гүлүпе эжеке сыйланат. Жана ошондой эле Абдрахманова Гүлмира Анарбаевна сыйланат. Башталгыч класстары мугалими Ошоева Гүлбарчын эжеке сыйланат. Башталгыч класс мугалими Кочкорова Закида Хан эжеке сыйланат. География мугалими Саттаров Жахангир агай сыйланат. Дагы эле ушундай грамота менен башталгыч класс мугалими Кенжеева Турнайым Козуевна сыйланат. Башталгыч класс мугалими Курбанова Маддар эжеке сыйланат. Кут болсун. Эмесе куттуктоо сөзүн Бүргөндү айыл өкмөтүнөн келген өкүлдөр жооптуу катчы Божиев Аваз Эрметович жана Жаштар комитетинин төрагасы Мамыров Самат Айрбековичтерге беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар куттуу болсун. Кааларыбыз урматтуу бүтүрүүчүлөр ак жол келечектеги ой максаттарыңарга тилектериңерди жеткизгиле. Ал эми калган жылдыктарга куш келипсиздер. Дайым ушу Бүргөндү айыл өкмөтүбүз тынч болсун, элибиз тынч болсун, молчулук токчулук болсун. Саламатсыздарбы, Бүргөн Ношкан айылынын урматтуу тургундары, мектеп жамааты, бүтүрүүчүлөр жана ушул жерге келген коноктор. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Ал эмесе бүтүрүүчүлөргө ден соолук, ушул мектепти ийгиликтүү аяктап, жакшы окуу жайлардын студенти болууга. Айыл өкмөтүнүн атынан грамоталарды тапшырып койгонго уруксат берсиздер. Номер 20 Матысатын орто мектебинин орус тилинин жана адабияты сабагынын мугалими эмгекте жетишкендиги үчүн Мамасыдык кызы Сурая Бүргөндү айыл Номер 20 Матыса атындагы орто мектебинин соц педагог мугалими эмгектеги жетишкендиги үчүн Араева Улхан Жанбаевна Бүргөндү айыл өкмөтүнүн ардак грамотасына сыйланат. Номер 20 Матысатын орто мектебинин 10А классынын окуучусу окуудагы жетишкен ийгиликтери үчүн үлгүлүү жүрүм туруму үчүн Эржигит кызы Бегимай Бүргөндү айыл өкмөтүнүн ардак грамотасына сыйланат.
тили жана адабият сабагы боюнча райондук олимпиадада 2-нчи орунду ээлегендиги үчүн номер 20 Матмус атындагы орто мектебинин 9-А классынын окуучусу Бактыбек кызы Айзирек Бүргөндайлыковдун ардак грамотасын берет. жыл ыйман адеп маданияттын жылында жетишкен ийгиликтери жана айылдын коомдук иштерине активдүү катышкандыгы үчүн номер 20 Матмус атындагы орто мектебинин организатору Ажыкеева Сыргажан Абсаматовна Бүргөндайлыковдун ардак грамотасын берет. 2017 жыл ыйман адеп жана маданият жылына карата Бүргөндө айыл аймагынан бир көрүнүш деген темада сүрөт тартуу сынагына активдүү катышкандыгы үчүн Бактыбек уулу Сыймык Бүргөндайлыковдун ардак грамотасын сыйланат. Жана Лукманова Диана ардак грамотасын сыйланат. Алмазбек кызы Айзирек Бүргөндайлыковдун ардак грамотасы сыйланат. Канатбек уулу Курманбек Бүргөндайлыковдун ардак грамотасы сыйланат. Ношкен айылынын айыл башчысы Эргешев Мансур акеге жана ошондой эле биздин мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Кубатбеков Канеок агайларга беребиз. Булар 11-чи класстарды куттуктап сыйлашат грамоталар менен. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары. Мен өзүм кичине тилем айтып коеюн. Ошондой мындан 20 жыл мурда бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөр, 10 жылдыктар, ошондой эле быйылкы бүтүрүүчүлөр бардыгыңызга чын ден соолук, узун өмүр, бакытты Аллах каалайм. Каерде болгула, каерде жүрбөгүлө, бардыгыңар тынч болгула, аман эсен болгула. Анан быйылкы бүтүрүүчү кыздарга, балдарга, бардыгыңарга шу республикабыздын бардык окуучуларына эшик ачык болсун, бардыгыңар шу жогорку окуучулар өтүп, шу Кыргызстан Республикасынын эгеминдик республикасын дайым экономикасын көтөрүүгө өзүңөр салымын кошот деп ойдомун. Тынч болгула, дайыма бактылуу болгула, чыңгырга ийгилик. Hoş geldiniz. Hurmatlı konoktор. Mından 10 жыл, 20 жыл мурун бүтүрүп кеткендер. Биринчиден силерге чоң ыраазычылыгын билдирем. Себеби өзүңөрдүн учкан уяңарды унутпастан 20 жыл болсо деле келип ушу мектебибизге өзүңөрдүн кичине салымыңарды кошуп, өзүңөр келип ушу мектепти жоктоп, окуучулук күндөрүңөрдү эскерип отурасыңар. Барыңарга чын ден соолук каалайм. Ошондой эле бүгүн акыр коңгуроо аземи болуп атат. Мен бүтүрүүчү кыздарыма, балдарыма кааларым, канатыңар эч качан кагылбасын. Бийик учкула. Жаңы ошо турмуш деген жолго кадам коюп атасыңар. Койгон кадамыңар байсалдуу болсун. Келечегиңер кең болсун. Дайыма ушу силерди окуткан устаз жетекчилериңер дайыма ушундай эскерип жүргүлө. Силерге ак жол сага бүтүрүүчү деп айтамын. Ак жол. Ошо эртеңки кийинки боло турган мамлекеттик экзамендерди 4 жана 5 деген балдарга тапшырып, ошо Кыргызстандын желегин көтөрүп, дайыма ошо туусун көтөрүп, ушуга азыркы 10 жылдык, 20 жылдыктардай болуп мектепке келишиңерди күтөмүн. Ак жол силерге, бүтүрүүчүлөр. Бизде райондук олимпиада боюнча кыргыз тилден эл жигит кызы мына көрдүңөр, Бегимай деген кызыбыз 2-нчи орунду алды. Дагы ошондой эле кыргыз тилинен 9-А класстын Бактыбек кызы Айзирек деген кызыбыз 2-нчи орунду алды райондо. Өзбек тил адабияты боюнча Шухрат кызы Дурдана деген кызыбыз 3-нчи орунду алган. Бул 55 мектептин ичинен ушул кыздарыбыз эң жакшы орундар менен келди. Андан сырткары биздин райондо өткөрүлүп жаткан бардык номинациялар боюнча, спартакиада боюнча окуучуларыбыз эң жакшы көрсөткүчтөрдү берип атат. Азыр ошолорду мен силерге айтып өтүп кетсем, ордо түрү боюнча райондо 3-нчи орунду даярдаган Омурбек Тагайагайдын командасы алды. Ордо боюнча, шахмат боюнча Султанова Айзирек деген кызыбыз алды. Областта 3-нчи орун.
жеңил атлетика боюнча 9-класс окуучусу Икрамжан кызы Алина деген ал деле жеңил атлетика боюнча областта 3-орун. Ошондой эле баскетбол, волейбол боюнча деле жакшы орундарды ээлеп келишти. Андан сырткары себат деп коебуз, түрктөрдүн себат математика сабагы боюнча бизде Насирдинова Вазира деген кызыбыз областка чыкты. Золотая лестница деп англис тили боюнча бизде Рываждинова Умида деген кыздарыбыз, булардын сыйлыктарын биз кече берип койгонбуз. Ошондуктан аларды силердин алдыңарда бир жолу мен атап кетишке мен милдеттүүмүн. Ошондой эле биздин эң жакшы окуган окуучуларыбызга грамоталарыбыз бар. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги мактоо баракчасы эң жакшы жетишкендиги жана үлгүлүү жүрүш турушу үчүн Жалал Абад областы Нокен району номер 20 Матмус атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусу Абдувалиева Улкан сыйланат. Ошондой эле Маликова Камила, Акимжанова Аймерим, Султанова Айзирек, шахматист, область чемпиону. Алмамбет кызы Нуржамал, Савидин кызы Гүлсунай, Асанбай кызы Анара, Маматраев Абдjalal, Асанбаев Мумтаз, 11-б, Атаханов Бекзат, Асаханова Исмигүл, Абдрахманова Дилабай, Халыжанова Нафиса, Гүрүмкул кызы Дурдана, Жамирбек кызы Гүлнора, Мамыржан кызы Азада, Махалладжан кызы Айсылуу, Так, алган грамотаңар менен куттуктаймын кыздарым. Окуңарда ийгилик, келечегиңер кең болсун. Ошондой эле ыраазычылык, урматтуу 10 жылдыктар. Мына ушундай азыркы кыйынчылык мезгилде уюшуп бизге ар жылы бизди бүтүрүүчүлөргө чоң ыраазычылык билдирем. Мугалимдерин эскеришип, сыйлашып, андан сырткары ар жыл өзүнүн салымын кошот. Мына атайын бизге беседка жасатып келген экен 10 жылдыктардын бардыгына чоң тазим, рахмат чоң. Ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик болсун. Ошондой эле 20 жылдыктар. Силерге да чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой өз убактыңарды аябастан, мына биздин билим берүү башчысынын орун басары келип отурат Нокен райондук, өз убактысын бөлүп. Ошо бардыгыңардын ишиңерге ийгилик каалаймын. Ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Ошо Кыргызстандын желегин дайым бийик көтөрүп жүрө бергиле. Чоң рахмат, бардыгыңарга чоң таазим. Рахмат силерге. Мен эле ушул мезгилден пайдаланып, урматтуу ата энелер, бүгүнкү аземди жакшылап өткөрүп, анан кийин мына бүтүрүүчүлөр мектепте эч кандай эч жерде качан отуруш жок, айтып коеюн. Бул райондон белгиленген баа жок, буйрук бар берди. Анан кийин 20 жылда 10 жылда силерден сураныч. Темирдей бекем тартип болсун, каерде болбогула. Булар силерден сураныч ата энелер. О балдарыңыздар этият кылып, түндө каерде эртерээк келип сурап эмне кылгыла. Жакшынакай ушуну өткөрүп алалы. Бул да өз өшкөн сыйбы болот. Туурабы? Баарыбыз өзүбүзгө жакшы болсун. Көңүл бурган рахмат, сыйлыгыңар куттуу болсун баардыгыңарга. Рахмат Мансур ака, сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат силерге. Анда кезекти музыкалык тынууга беребиз.
Биз бүгүн мектеп менен мугалимдер менен коштошпойбуз. Биз жөн гана көрүшкөнчө демекчибиз деп дешет биздин бүтүрүүчүлөр. Өздөрүнүн ички сезимдерин жашырып, же кубана албай, же ыйлай албай толкундап турган бүтүрүүчүлөрдүн бири. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va bitiruvchi 11-11 Sizlarni shu oxirgi qo'ng'iroq bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga omad, baxt hamisha yor bo'lsin. O'qishga kirmoqchi bo'lganlarga omad yor bo'lsin birinchi o'rinda. Biz 11-sinfda arzimagan sovg'alarimiz bor. 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qitgan o'qituvchimiz Ermatova Ronayaga arzima sovg'amiz. Sinfdan 11-sinfgacha o'qitgan o'qituvchimiz Sultonov Bekzod domlaga arzima sovg'amiz. Анда азыр 11-B классыда сиздер үчүн бийлеп беришеткен. Ответом без себя, как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Люди где-то близко моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было не зря, не напрасно было. Yangraydi qo'ng'iroq, charanglaymiz takror bu so'nggi qo'ng'iroq.
Рахмат. Мына азыр мезгил жетип, коңгуроо үнү кагылат. Кулак салгын бүтүрүүчүм, сен үчүн акыркы коңгуроо кагылат. Рахмат силерге. Эмесе жыйынтыктоочу сөздү биздин мектептин директору Толубаев Абдыкерим Батмусаевичке беребиз. Ордустан жылбай турабыз, албетте элек. Урматтуу меймандар, урматтуу ушул Нушкен элим, мынакей 25-чи бүтүрүүчүнү чыгарып атам да, директор болгондон бери. Ал эми жалпы караганда 36 жыл бүтүрүүчү чыгарып атабыз. Бул деген сөз жаңы төрөлгөн бала 36га чыкты деген сөз. Мындайча айтканда же болбосо берки небеси 25ке чыкты деген сөз. Ошондуктан мен айтайын дегеним, мына бул жерде көп окугандар да бар, окубагандар да бар. Бардыгы тынч болсун, аман эсен болсун. Бүтүрүүчүлөргө каалоорум дайыма тынч болгула. Ушу Ношкен элин, Ношкен жерин унутпаган жаштардан болгула. Кайсыл жерде болбогула, тынч, аман эсен, Ношкен эсигенен чыгарбастан эстеп жүрөлү. Ал эми мынакей эстеп келгендерге чоң ыраазычылык билдиребиз. 10 жылдыктар, 20 жылдыктарга. Мына өзүмүн дагы быйылкы жылы 40 жылдыгым бизге. Бүткөнүбүзгө 40 жыл болду. 77 жыл бүткөнбүз. Ошондуктан дайыма тынч болойлук, аман эсен болойлук, жүзгө чыкканда да көрүшө берели. Бүгүнкү ушул кечени жабык деп жарыялайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Окушка кире тургандар жакшы балалар эми чыксын энди аракет. Ошо ойлогон ойлорум кетилдир ошо. Нурмухаммад, Салыжанова, написан. Namazıya tavsiye, dama kuda halı. Okuşta bunlar etkenler ama sıcama. Endi negizgisi ana bugun bizni Xudo xolasa yaxshi o'tyapti. Endigi ekzamenlarda endi ekzamenlarda Xudo xolasa ekzamenda как положено nima turasiz. Shunlarim ekzamenda chiroyli bo'lib 4-5 baholarga topshirishga harakat qilasiz. Ekzamenda. Eng sizlarda oldinlaringda asosiy nima shu ekzamen o'tdi. Yana shu kuni ketganmidi? Daraga chiqib ketgan. Birinchi ekzamen, ikkinchi ekzamen og'ir bo'ldi. To'g'ri qatnashib, как положено formada bo'ladi. Mana qizil ip emas, shu oq ko'kda qora ipga keyin nimalarni berasiz. Baytiklarmi qizlar. Shunlarim o'g'il bolalarga shu nima qilishadi? Oq ko'ylak qarashi bunday. Eng asal nimalar yashlar turibdi ekzamenlarda. Kecha borib asar taqiqin nimasini topshirib, kompyuterga kiritib, Bishkekka jo'natib keldim. Soat 6da, 7da keldim. Mayda turib ko'rdim, o'g'il bolalarga olib ishlatdim. Bishkekka murar borishga chiqib davosat satlargan. Endi nima demoqchiman? Shu ko'chako'yda maktab bitib ketgandan keyin ko'chako'yda ko'rishmasak, boshqa bo'lsak, salom alaykum, ancha atish kelganlarga olib ketadi, to'g'rimi? Ancha qattiq gapirgan bo'lsa, bir ichini olgan bo'lsa, uni yo'yib yuborishadi. Misol boshqa joygalar qattiq gapirgan bo'lsa, sizlarda yomon bo'lsin deb, sizlarda sen bunday qilasan deb bunday qilmayapti sizlar. Barchasi, hammasi ham sizlarga yaxshi bo'lsin deb nima deydi. To'g'rimi? Sizlar yaxshi kelajakda yaxshi odam bo'lsin deb, kelajakda yaxshi ota-ona bo'lsin deb harakat qilishadi barchasi.
Shuning uchun endi mana men hali kulishib qanday qo'ydimmi? Alloh xorjim tushdi endi. Bu bekardan chiqarmagan buni, mana o'ylab topganda уже sizlar maktabda o'tkazsizlar. Qirg'iziston grajdanisan, hamma pasporting bor, a? Qirg'iziston grajdani. Shu kelajakda kim bo'lsa yaxshi inson bo'ladi kelajakda. Hozirgi sen maktabda o'qiyotganingdan keyin aytyapman 40 yildan keyin sen bir ayb chiqsang, u legzat topib degan gap bo'ladi. Sen agar 10 yil ichida bir tanilib bir nima bo'lib ketsan, sen mashhur bo'ladi. Inaytadi, legzat topib mana bo'libdi degan gap so'zlaydi. Shuning uchun doim yaxshi bo'lish kerak. Yaxshi bo'lish asta-asta. Teyinmi yo osanmi? Yomon bo'lish. Yomon bo'lish. Shuning uchun shu hamisha sizlar yaxshilikni o'ylayman. Sizga chidagan rahbarim umrimizgacha tarbiya berdingiz, yaxshi ko'rib. Sizlarga omad, domlaga rahmat, bizni sho'xliklarimizni, kemay yurganlarimizni ko'tarib yurdi. O'qishga kirayotganlarga omad, Aqko'yda galstukni ben aytardim. To'rgashi maktabdagi maktab davri taqasi, o'g'il bolalarga shu bir do'sting uylanayotganda Aqko'yda galstuk taqilmasin. Boshqa payt jamoat ishlasang-gina shunday bo'lsa. Aqko'yda galstuk. Men bu narsani sizlarga boshqalarga ko'proq aytaman. Bundan tashqari sinfdoshlar maktab nimasida tudashuvchilar sho'xlik qilib, endi dastlab qochganman, har qalay qochganlar qasam yurgan paytlarimiz bo'lgan. O'zimni oilaviy nimadan ham rahmat ukam shunchalik nima qilib, endi yaxshi yigitlarga Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа.